Кыргыз куда тоскондо дагы байкайсыздарбы мындай? Бир мамлекеттен бир эме келаткандай тособуз, мындай бир шос болуп аткандай тособузга үйлөрдү аттап, сырдап, даярдап, нар жак бер жак кылып, тамдын аркасындагы жакшылап тазалап койгула десе, эми аяк өтмөк беле десе, өтүп калса айтпайбы? Булар чачын алдын тарап алып аркасы калып кетет экен дегендей болду. Анан келип, шариктер байланып, эшиктин алдын дыңылдап, шыпырылып, баягы шагылдар төшөлүп бийлей турган жерге. Анан кийин кудаларды тосконгон жолто баштайт дагы дайындайт. Сен эт бышырасың, сен суу куясың, сен чай куясың. Сен дагы бул жер ичип албайсың, сен жолтоп тур. Келгенде ичип алган, ар менен сүйлөшүп, кудалар кеткенден кийин мага сен чөмүлүп кал деп туруп. Ал жактан деле даярданып келишет экен. Сен жакшы сүйлөйсүң, сен жакшы ырдайсың, сен жакшы көтөрөсүң, сен болсо контролдойсуң. Анан куда келатат дегенде пип дегенде ордусо туруп алып жөнөбүз дагы. Келбей калыптыр, башкалар экен деп айрап отуруп мындай. Аябай күтөбүз мындай. Кудалар келгиче баягы шаарларды илип койгонсуң, анын жартысы калбай калган болот. Тартып жагып, ошо чалдырып калган. Кулар менен Ташкенттен келаткансыз жоголду го, шашпай келсин, азыр кудалар менен сүйлөшөбүз деле кыйын болуп атканын көрөсүң. Кудалар келгенде баягы блатной жүздүн бири жок. Эми жол деген ушу деме. Мындагы куда тособуз, ишке киргенден кийин анан шыкай башташат, алып коюңуз десе, бирөө бөйрөгүм ооруйт, бирөө сахарым бар, бирөө жибегим ооруйт. Шултоо, жалаң оору менен шултоонобуз. Анан сөзмөрлөр чыгат. Кудалар, силер точно үйдөн келе атасыңар же больницадан эле чогулуп алып жибердиңерби? Келе ала, мен деле бөйрөгүм ооруп атат. Өтө чогулуп эле колгой эле чыккаба. Анан баягы жерден кудалар кычая баштаганда, дарыңарды ичкиле, майдан ичкиле, майдан, ысык чайдан ичкиле деп элечи, бири-бирин контролдой баштайт. Анан антракт деп эшикке чыккан деле, эшикте дагы күн койбойбуз, Союз сабаттарды алып бийлеген чомонду алдынан чыгып, аякта мындайдан кетип, бир маалда баягы серьезный келген кудалардын мөнөктөрү чыгып, деп мындайдан болуп үйгө кирип келет. Үйгө киргенден кийин ырдаганда апалардын ырлары жагат мага тойдо. Чынында өстөр чыгарып ырдайт. Булар ырчылардын ыры менен иши жок апалар, Улумдун кызын жетелеп, бир сонун ырларды таап алат го. Жашынакай болгон кыз эле мен тайэне болуп өзгөртөм деле мейличи. Кудагый деп туруп отурса бир кырып. Ушулар бизге сыйрасын деп эле. Уштай бир ырлар ырдалып, шаңдуу болгондон кийин той башталып кетет дагы. Анан тойдо, үйдөгү тойдо эшикте бир иш кылган байкелер болот. Билесиңерби? Эңкейип жерден отун албай, бирок бүт башталат ошо. Сал отуна салпай. Жаңы сал. Деп эле шорпон, ту салпай деп эле. Барып жеңелер отурган жерге, учакташпай, давай, чай болбой деп элечи. Анан баягылар бүттү ошону жаман көрөт да. Өз иш кылбай эле ушинтип жүрөт. Тойдун аягында ошентип иштетип жүргөн байке чапанды кийип, калпакты кийип, ыраазычылык сөз айтып тигиле кетип калганда иштегендер абида болуп калып кетет. Бир өнөрүбүз башкача эмес. Бүгүн дагы мына Жакып акенин концертинде сиздер менен Жашынакай маек толтурабыз. Азыр эми телефон чыгып калгандан кийин ушундай болуп калды. Концертке келип атып эле телефонумду чукуп эле. Эмне 2 киши бир билет алгансыздарбы? Мен барам, прямой трансляцияда отурам, сен көрөсүң. Сиз төлөйсүң деген. Şu telefon менен камераны көргөндө биз катимкидей өзгөрөбүз, байкайсыздарбы? Настроениясы жок эле келаткан болсо, бирөө эле "Кандай сен жакшысыңарбы?" десем, келет. Башка жерде образга түшүп калабыз. Биз күлүп жайнап жүрүшүбүз үчүн телефон көтөрүп түшүп. Телефон бул үй бүлөнүн бир мүчөсү болуп калды. Кадимкидей эле. Келиңиздер анда эмесе бул жака мен көп сүйлөй бербейт, өзүм концерт коюп аткандай сүйлөп. Сүйлөшкө туура келип калды. Биз деле ишибиз ачылып атат. Биз бир кудулду жоготуппуз кадимкидей. Чын Жакып аке мурда кудул эле, азыр эстрадага өтүп кетти.